Мен 5 балам бар, мен жалғыз аялмын. Bizді атабыз таштап чыгып кеткен. Эми элестеткиле, ким ата болсо, аталык ордун өздөрү жакшы билет, аталарчы. Эгер жакшы ата болгон болсо, менин ден соолугум жакшы болсо, мен балдарымды любой время багып алам. Сиз бизге келбең, сизге ошо бөлүнүп алган банктар звонить этет деп. 10 ай өттү, кана мага звонить эткен, мага бирөө да звонить эткен жок. Мен ата дагы, мен эне дагы болгондон кийин балдарымды үй менен камсыз кылышым керекпи? 20 жылдан бери мугалим болуп иштеп келген Бермет Мусаева 5 баласы менен 15 жылдан бери Батирде жашайт. Ипотекага үй алуу үчүн тиешелүү тармактарга кайрылган, бирок алигиче жарытылуу жооп ала албай келет. Мен администрацияга барганымда, сиз биздин ишиңизди биринчи биз ошончо сизге окшогон адам ошончо деген. Эмне кылышым керек десем, сиз буну күтпөстөн жогору жакка кайрылыңыз деген. Мен майыл деп президентке кайрылдым менчи. Мына 20-жылдын 1-январь болсо азыр кайсы? Сентябрь. 10 ай болду, почти 1 жыл. Мага эч ким чалбады. Ошон үчүн мен айлам кетип, кайра дагы Росинге кайрылдым. Кайра дагы документ турлапчы. Мусаева буга чейин бир канча банктерге баш баккан. Анын арасынан 3% туура келген банкты тапканы менен алар 1 жумалык мөөнөттө документ толтурууну талап кылышкан. Бар документке кандай кеткен мен 5 колумда билип алдым. Гараного барамын. Муну канча жылдык иштеген айлык маанайым чыгардымбы? Чыгардым. Эми бунда мен соцфондко барамын. Неге? Буну заверить этип мен выпискасын алышым керек. Аны үчүн мен канча күтүшүм керек? 1 жума күтүшүм керек. А берде мага 1 жумада келбесеңиз акча калбайт айтат. А мен 1 жумада аны чыгарып алып, кайсы акчага, кайсы банктан акча алып, дагы канча жыл күтүшүм керек? Банк кызматкерлери мамлекеттик кызматкерлерге карата берилген насыялардын жеңилдиктери азайып жатканын айтышат. Анткени бул мугалим сыяктуу муктаждар көп. Мындан улам Мусаевага документтер жетиштүү болбогондуктан насыя берүү мүмкүнчүлүгү жок болгонун кошумчалашты. Өзү айтканда ошо где-то январларда берген, биз лично өзүбүз консультация бергенбиз. Керектүү документтердин тизмесин колуна бергенбиз. Эже чогултуп келген, ошол боюнча келген эмес. Кече келиптир. Кече келип биздин кыздардан кошумча дагы документтердин тизмесин чогултуп көрсөтүп кетиптир. Жетпеген документтери бар экен. Анан дагы кошумча бизге өзү Жалал Абад областы боюнча бөлүнгөн лимиттин акырына аяктап калгандыктан кардардын документтерди чогултуп келгенге чейин акча түгөнүп калуусу маалымат берилиптир. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын арзан туракча 2015-2020 программасына Жалал Абад шаары боюнча 4 жылдан бери 555 жаран кайрылган. Ал эми 2020-жылы мэриянын комиссиясы тарабынан 41 кызматкердин тизмеси жөнөтүлгөн. Тизмеде Мусаеванын да арызы бар. Өкмөттүн 232 токтому менен бардыгы онлайн, август айынан онлайн түрүндө документтер өткөрүлсүн дегенге байланыштуу августтан баштап биз 2 жараныбыздын документтерин кабыл алдык, тийиштүү кагаздарын кабыл алып, онлайн түрүндө аларга подтверждениясын берип, бүгүнкү күндө алардын документтери тийиштүү жетекчиликке дагы кетиштик комиссияга. 2019-жылы өлкө боюнча 1200 жаран ипотекалык негизде үйлүү болушкан. Ал эми Жалал Абадда 126 жаранга берилген. Бул көрсөткүч менен облуска бөлүнгөн сумма иштетилип бүткөн. Компания азыркы учурда жеңилдик ипотекасын алуу үчүн арыз берген бюджеттик кызматкерлердин саны 5000ден ашып, анын суммасы 8 миллиард сомду түзгөнүн айтат. Бирок быйыл мамлекеттик ипотеканы каржылоого бюджеттен 500 миллион сом гана бөлүнгөн. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.